Кыштын келиши менен жол коопсуздугун камсыздоодо жоопкерчилик күчөтүлөт. Кар түшкөндө жолду тазалап, айдоочуларга шарт түзүп, жол кырсыктарынын алдын алуу чаралары байма-бай болууга тийиш. Бишкек шаарында жалпы 1,5 миллиондон ашык авто каттоодон өткөн. Келип кеткен айдоочуларды эске алганда 700 миңдей унаа борбор каланын көчөлөрү менен каттайт. Муниципалдык тазалык ишканасы биринчи түшкөн карды тазалоого техникалары менен жумушчу күчүн тартты. Мэрия билдиргендей, кышкы сезонго техникалар даяр. Булардын ичинде кум чачуучу зил, кар тазалоочу машина, жүктөгүч, универсалдуу комбициялык унаа тракторлор бар. Аны менен катар бул ишке жол эксплуатациялык кызматынан 40 жумушчу чыгат. 615 адам аялдама тротуарлардагы карды күрөп тазаламакчы. Кыш айларында шаардын көчөлөрүн иретке келтирүүгө жалпы 200гө жакын оор техника чыгат. Буга чейин алардын баары оңдоодон өткөн. Тазалык ишканасынын автопаркы 3 жыл мурда жаңыртылып, алдыда 10дон ашык атайын техниканы тендер аркылуу алууну пландап жатат. Азыр 26 МАЗ бар, анын 25 иштейт, бирөө тех болмосо болуп калат. 2 ЗИЛ, 4 Беларусь, 2 УКМ бар. Анан дорожниктерде 4 САМАЗ бар. Калаадагы 1000ге жакын көчөлөрдү тазалоого 8 000 тоннага жакын инерттик каражаттар керектелет. Туз аралашкан кум тазалык ишканасынын 2 кампасында сакталууда. Биринде былтыркыдан калган 3800 тонна туз сакталып турат. Ноябрь, декабрь, январь айларында тендер менен дагы 4000 тоннага жакын туз келет. Былтыр кышкысын кар аз жаагандыктан туздун жарымына жетпеген бөлүгү гана колдонулган. Бир мезгилдик керектөөгө 20 миллион сомдун тегерегинде каражат сарпталат. 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи мына кар жаагандан баштап, мына муз тоңуп баштаганда дароо оперативный группа иштеп баштайт, мына тазалыктан. Алар биринчи категорияда мына борбордук жолдор, троллейбус жүргөн, автобус жүргөн жолдор биринчи кезде. Экинчисинде азыраак жүргөн автоунаалар жүргөн жолдор, үчүнчүсү мына бир аз сырткараак шаардын тегерегиндеги жолдор болот. Ушул күндөрү шаардагы унаа оңдогон жайларда жайкы дөңгөлөктөрүн алмаштырууга кезекке турган айдоочулар көп. Кээде акыркы кардарды тейлеп түнгө чейин иштегенге туура келет. Дасыккан адистер бир унааны жарым саатка жетпеген убакытта тейлеп жетишет. Сейчас уже пришло время менять шины на зимние. Күн сууктай баштаганда жумуш көбөйдү, бирок көбү биринчи кардан кийин келишет. Айрымдар каражат үнөмдөйбүз деп бардык сезондо бир дөңгөлөк менен жүрө беришет. Бул ашыкча чыгымга алып келип адам өмүрүнө кооптуу. Жайкы дөңгөлөктөр кышкысын тоңгондо тез жаракаттан чыгат. Эмнегедир муну көптөр эсепке албайт. Бишкектеги троллейбус паркында транспортко кышкы дөңгөлөк алмаштыруу иштери аяктайын деп калды. Атайын буйрук чыгып, суук мезгилге карата камылга 2 ай мурда башталган. Техосмотр өткөзгөнбүз троллейбустарды. О жерде техосмотрда аккумуляторлорун кышкы мезгилге өткүзүшүбүз керек. Сразу аккумулятор дөңгөлөктөрдү анан тендер өткүзгөнбүз, бирок Россиядан задержка болуп атат да. Дөңгөлөктөр мына 25 ноябрга чейин алып келип беребиз деген убада алган, тендерди уткан фирма. Ошондо бардык даярдык 100% болот. Ордо калаада коомдук транспорт маселеси күч. Биринчи түшкөн карда шаардыктар барчу жерине жете албай, суукта көпкө жол тосуп турду. Бишкекти менчик жана мамлекеттик болуп баш аягы 2000дей унаа тейлейт. Бул 1 миллиондон ашык калкы бар шаарга аздык кылат. Шаар бийлиги маселени чечүүгө автобустар алынаарын айтты. Бул багытта Бишкек шаарынын мэриясы 3 чоң долбоордун үстүндө иштеп, акыркы 2 жылдын ичинде иштеп келатабыз. Азыр ошо долбоорлор аягына чыккан астында турат. Биринчи долбоорго ылайык Европа банкы тарабынан каржыланган долбоорго ылайык 250 автобус сатып алган турабыз. Биринчи этап менен 124 10,5 метрлик автобус сатып алынды. Экинчи долбоорго ылайык 120 электробус сатып алынды, Азия банкы тарабынан каржыланган. Ал электробустар дагы эмки жылдын орто ченинде келет. Километр фуралар келип бензовоз пустой капталынан тура болду жолду жаап. 16 ноябрда алгачкы жааган кардан улам Төө ашууда чоң тыгын жаралды. Аба ырайы бузулганда Бишкек Ош каттамындагы Сосновка жана Арал постторунда жүк ташуучу унаалардын өтүшүнө алдын ала чектөө киргизилген. Бирок күйүүчү май, курулуш материалдарын ташыган айрым унаалар талапка баш ийбей, Токтогул районундагы Арал постунан Бишкекти карай өтүп кетишкен. Натыйжада жол тыгыны пайда болгон. Ошол жана чектөөнү 16-сында
кар жаап аткан убакта кандайдыр бир белгисиз причиналар менен ошол бир оор ташуучу автомашиналар ала бел жана төп ашуу ашуусуна келип, ал жакта тыгындарды пайда кылган. Ал тыгын 3 саат аралыгында болду. Андан кийин баягы автомашиналар өтө баштады. Жолдорду тейлеген мамлекеттик ишкана өлкөдөгү бийик ашууларда кыштан чыгууга ушул күндө 75% даярдык көрүлгөнүн билдирди. Маанилүү делген төп ашууда кар тазалаган техникалардын эскилиги жеткен, жумушчу күчү дагы аз. Төп ашууда 10дон ашык техника иштеп атат, 35 жол жумушчулар иштеп атат. Ала белде болсо 20дан киши жана 6-7 техника иштеп атат. Аздык кылат, бирок баары бир ошо тоскоолдук карабай тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ызгар, суук, бороон аралаш шамалга карабай жолчулар күн түн дебей иш үстүндө. Алардын максаты айдоочуларга шарт түзүү. Төп ашууда кар тазалоо жумуштары октябрь айынан баштап апрель айынын аягына чейин созулат. Кар жааганда атайын техникалар жолду тазаласа, мындай күндөрү жолдун жээгине топтолуп калган кар күрткүлөр алынат. 3000 метр бийиктиктен жогору жайгашкан бул стратегиялык жолдо климат катаал болуп эсептелет. Ага карабай жолчулар күн түн дебей иш үстүндө. Бирок айрым учурларда айдоочулардын күнөөсүнөн улам тыгын пайда болот. Кышында бийик ашууну ашып түшүүдө айдоочулар жол азабына кабылат. Унаасын кышка даярдабай алыска сапарга чыгып алгандар болот. Темир тулпары бузулат. Кээ бири карама каршы тилкеге чыгып жол жабылат. Кандай учур болбосун жол кызматкерлери жолдогу карды эритип тазалоо иштери менен алек. Эми биздин жумушубуздун графиги деле ненормированный да, могу погодага жараша жумуш чыктыбы, чыгып иштей беребиз. Мисалы үчүн кар жаадыбы, күндүз жайбы, түн ичинде жайбы, кум жүктөп чачып, жолду тазалап, күнү түнү эле ошо жолдобуз да. Погрузчикке эмне жумуш чыкса, ошону аткармай да. Эми кээде пробкаларга барып, пробкалардан жардам беребиз. Кээ бирки чоң машинелер эми кум чачылып турса дагы жыла албай калган машинелер бар да. Ошолорду ордунан жылдырып, эми пробканы ачканга аракет кылабыз да. Машина сачына бусулуп калат. Менин жумушум ушул, могу пикап менен запчасть алып келмей, бусулуп калган болсо запчастын алып келип, май сайын алып келип бермей, ошол жерде күнү түнү жолдо жүрмөй. Жолдо ушундай бир кырсык болбосо экен, жолдо монтип туруп калбаса экен деп эле ошо жолчулардын баары жолдобуз. Кыш, суук, наркы бети болсо көрүп атасыңар, бороон чапкын. Биягы болсо эми жакында чилде түшөт, суук, 40-50 градус суук болот. Кар эми мынакей 1 метрге чейин кар жайт. Кыш оор, жолда татаал. Инерттүү материалдарды даярдоо жылуу мезгилде эле башталат. Азыркы күндө өлкөнүн бардык бийик ашууларында кум туз түшүрүлгөн. Мисалы төп ашуудагы тоннелге жакын кампада азыр керектүү материал жетиштүү көлөмдө. Учурда бул кампада 4000 тонна инерттүү материал бар. Кыш аяктаганга чейин 10.000 тонна туз аралашкан кум керектелет. Жумушчулар улам азайга сайын ташып келип жолго чачып турушат. Бул инерттүү материалдын 20%-ын туз, калган бөлүгүн кум түзөт. Здесь песок, соль. Эрежеси мындай. Бул жерде туз менен кумду аралаштырып инерттүү материал жасайбыз. Анан алар унааларга жүктөлүп чачылат. Алар кар менен кошо тазаланып жолдун аркы бетине чачылат. Бизде Сосновка постунан баштап ала белге чейин 75 кызматкер иштейт. Анын 20сы ушул төп ашууда эмгектенет. Кар калың түшкөндө төп ашуудан өтүүгө жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет. Аба ырайы бузулганына байланыштуу 18 ноябрда кечке мал кайрадан чектөө коюлду. Адистер айдоочуларга дөңгөлөккө чынжыр ала жүрүүгө жана тиешелүү камылга көрүүнү эскертет. Ошондой эле аралыкты сактап, карама каршы тилкеге чыкпоо керек. Кенебестик же жол эрежесин бузуу, узун тыгын жаратып, суукта жүргүнчүлөр орто жолдо кыйналат. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.